Акыркы жылдары Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Өлкөбүздүн ар кайсы аймактарында ири завод, фабрикалар курулуп, жолдор, көпүрөлөр, энергетикалык тармактар жаңыланып, инфраструктура кеңири оңдолууда. Мындан тышкары эл үчүн көп кабаттуу ипотекалык үйлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар сыяктуу социалдык объектилер да активдүү салынып жатат. Бул мамлекеттин өнүгүүгө карай ишенимдүү кадам таштап жатканын көрсөткөн жакшы көрүнүш экени талашыбыз. Бирок ушундай масштабтуу курулуштар менен өндүрүштөрдүн көбөйүшү жаңы бир маселени жаратты. Бул жумушчу күчүнүн жетишсиздиги. Айрыкча курулуш, өндүрүш жана техникалык тармактарда адистерге болгон суроо талап кескин өстү. Учурда өлкөдө бул муктаждык толук камсыздалбай жатат. Мунун бир себеби көптөгөн жарандарыбыздын чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөнү. Ошол эле учурда башка мамлекеттерден келген адамдар бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып Кыргызстанга келип иштеп жатышат. Анын үстүнө айлык акы дагы жогору. Болбосо чет өлкөдөн келген жарандар аз айлык акыга иштешмек беле? Албетте жок. Азыр Кыргызстан иш берүүчү өлкөгө айланып, азыр Турция, Индия, Пакистан, Кытай сыяктуу башка өлкөлөрдөн келген жумушчулардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келген көпчүлүк кытайлык адистер жана жумушчулар белгилүү бир долбоорлордо убактылуу иштеп жатышат. Ири курулуштар бүткөндөн кийин же эмгек келишими аяктаганда алар өз өлкөсүнө кайтып кетишет. Бул дүйнөнүн көп мамлекеттеринде колдонулган кадимки практика. Негизи чет өлкөдөн келген жарандар мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө гана жүрүүгө жана иштөөгө милдеттүү. Эгер белгиленген убакыттан ашыкча өлкөдө жүрсө же мыйзам талаптарын бузса, анда айып пул салынып, депортацияланып, кайра кирүүсүнө чектөө коюлат. Жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү Кыргызстан мурдагыдай жумуш жок өлкө эмес. Мындан улам чет өлкөлөрдө курулушта же оор жумуштарда иштеп жүргөн мекендештерибиз кааласа өз мекенине кайтып келсе, жумуш оңой табылат. Анын үстүнө азыр көпчүлүк долбоорлордо айлык акылар мурдагыдан кыйла жогорулап, айрым учурларда чет өлкөдөгү кирешеден кем калбайт.